Достор, кандайсыздар? Бул сайт киргениңиздерде 100 рубль бонус берет экен, өзү рубль менен төлөгөн сайт. Анан биз регистрация деген жерди басып, бул жерге логин жазасыздар, аңгыча атыңыздар, жылыңыздар жазып койсоңуздар болот. Email, анан пароль жазасыздар дагы, регистрацияны басып аласыздар. Анан ага чейин могу жерден каналына да кирип алсаңыздар болот, бул сайт жөнүндө маалымат алып. Кирип алганыңыздардан кийин сиздерге 100 рубль берет да, күнүнө 0,49 0,49 копейкадан кайда түшүп турат экен. Негизинен анан бул сайтка акча салыш үчүн ошол достор 100 рубльден бизге берген бонус катары күнүнө 0,49 копейка түшүп турат. Ал эми жакшыраак акча табыш үчүн бул сайтка акча салышыбыз керек достор. Риск орто, бирок риск бар. Бул жерде эгерде 100 рубльге чейин акча салсак бонус берилбейт экен. 100 рубльден өйдө 499 рубльге чейин салсак 2%, 500дөн 1499, 1500 рубльге чейин салсак 3% бонус берилет экен. Ал эми 1,5 499, почти 5000ге чейин салсак 4%, 5000ден 30000ге чейин салсак 5% берилет экен. Эми буга кандай кылып акча салабыз дегендер үчүн бул Payeer'ден салсак болот экен. Мынакей бул жерге киребиз. Бул жерге мынакей Payeer'ге 100 рубль деп жазабыз. Анан бул жерде Preview оплата деген жерге киребиз. Кирип туруп, бул жерден оплата через Payeer'ге киребиз. Анан кирип туруп, анан бул жерден Payeer'ди тандап туруп, бул жерден Payeer'ди азыр евро тандалып калды, кайра назад басып, Payeer рубль. Мынакей рубль тандалды. Эми бул жерде подтвердитти басып, ушул жерден салып алабыз. Payeer'дин ичине кирип, ушул жерди бассак эле салынат, уруксат берсек эле. Ушундай кылып салып алабыз достор. Андан кийин акча чыгарыш үчүн выплатить деген жерди басабыз. Бул жерден настройкага кирип Payeer'ди улап алышыбыз керек экен. Бул жерге Payeer'дин P'дан башталган номерин жазабыз. Мына достор, бул жерге Payeer'дин P'дан башталган номерин жазабыз дагы, сохранить реквизит деген жерди басабыз. Мына улап алдык. Эми выплатить деген жерди басып, бул жерден тандап, анан акчаны чыгарууга коебуз. Биздин балансыбызда 7 доллар дейм да. 7 рубль бар, вывестини басабыз. Бул минимум акча чыгарыш үчүн минимум 50 рубль салышыбыз керек экен. Анан акча чыгарганга болот экен. Ансыз акча чыгара албайт экенбиз 50 рубль салмайынча. Бирок акча чыгаруу 1 рубль экен. Жерден персонаждарды сатып алсак болот экен. Мисалы үчүн 50 рубльге сатып алган персонажыбыз күнүнө 1,5 рубльден берип турат экен. Айына 45 рубль берет экен. Ал эми 100 рубльге сатып алган персонажыбыз күнүнө 4 рубльден берип, айына 120 рубль иштейт экен. Ал эми 250ге сатып алсак болот экен персонаж. Бул күнүнө 12,5 рубль иштейт экен, айына 375 рубль иштейт экен. Андан кийинки 500 рубльге сатып алсак, күнүнө 35 рубль иштеп, айына 1050 иштеп берет экен. Андан кийинки персонажыбыз 1000 рубльге сатып алсак, күнүнө 80 рубль иштеп, айына 2040 рубль иштеп берет экен. Андан кийинки персонаж бул 2500ге сатып алсак, күнүнө 250, айына 7,5 иштеп берет экен. Андан кийинки персонаж 5000ге сатып алсак, күнүнө 550ден иштеп, айына 16500 иштеп берет экен. Калган персонаждар менен да ылдыйга түшүп таанышып чыксаңыздар болот. 20000 рубльге сатып алсак, эң акыркы персонаж күнүнө 3000 рубльден иштеп, айына 90000 рубль иштеп берет экен. Бирок риск бар достор, риск бар. Анан бул жерден көп жанагылар бар экен. Мисалы үчүн бул жерде 6 саатта бир жолу бонус алып турсак болот экен. Ар түрлүү бонус. Ушу үстүн басып көрөйүн азыр. Бул ошол ылдыйда бонус алгандар экен. Анан серфингде көрсөк болот экен достор. Ушунчадан төлөп берет экен, 30 секунд көрөт экенбиз. Азыр ушул серфингди көрүп көрөлү. Мынакей ушул жерден басат экенбиз. Мынакей бул жерден таймер кетет экен. Ушу таймер бүткөнчө ушул жердеги рекламаны көрүп турушубуз керек. Мына достор, 4, 3, 2, 1 калды. Азыр бул жерден 8ден 3тү кемсең канча дейт. Ошону бул жерден белгилешибиз керек. 8ден 3тү кемсең 5. Мынакей ошондо берет экен. Ушул жерден берет. Кайра буяка кирип экинчисин дагы көргөндөн ушул жерди басып коет экенбиз. Көрүп бүткөндөн кийин мына жердеги жылдызчалар санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 экен. Биз бул жерден 8ди белгилешибиз керек.
мынакей 8-ти белгилемеден жол басылбай калды, астып тургула. 19 секунд кетип атат, 17, 14, 13. Азыр могу жердеги жылдызчалар 4, жакта 4, 8. Мынакей берди. Ушинтип көрө берет экенбиз, достор. Ушинтип серфингде көрсөк болот. Анан достор, бул жерде билет бар экен. Билетти алыш үчүн да ушул жерге кирип, ар бир салган 100 рублиңиздерге сиздерге бир билет берилет экен. Анан мына жерде бассак, мисалы үчүн ушул жерде бассак, мен азыр акча сала электим да, ар кандай суммада бонус катары акча утуп алышыбыз мүмкүн экен. Бул жерден ошо акча салгандарына карап дагы бонус берет экен. Мисалы 20 миң салган экен, буга 2085 бонус, 15 миң салганга 1042, дагы 10 миң салганга 625 рубль бонус, 8 миң салганга 208 бонус, андан кийинки 7 миң салганга дагы 208 бонус берет экен. Ушундай кызыктуу экен, достор. Эми азыр акча салууну сиздерге толук көрсөтүп кетейин. Мынакей пополнить деген жерди басабыз. Басып туруп, бул жерден паерди тандайбыз. Анан бул жерде паерди тандагандан кийин, мисалы үчүн мен 50 рубль салсам, бул жерге 50 рубль деп жазабыз дагы. Бу жерде оплати деген жерге киребиз. Киргенден кийин оплати через паер деген жерге киребиз дагы. Мынакей 50 рубль деп турат. Паерден рубльди белгилейбиз. Мынакей рубль белгиленди, эми подтвердить деп басабыз. Анан оплатить счет дегенди басабыз. Азыр оплатить счет дегенди басабыз. Паерге кирди. Мынакей оплатить баскандан кийин паерге кирди. Мынакей кайсы сайтка кетип атканы, кайсы аккаунтка түшөрү турат. Эми оплатить басабыз. Мынакей успешно кетти, достор. Мынакей салып алгандан кийин эми персонаждарды сатып алсак болот. Мен 50 рубль салдым, күнүнө 1,5 рубльден түшүп турат экен. Азыр биринчи сынап көрөйүн деп атам. Азыр ушу персонажды сатып алам. Мынакей купить. Сатып алам. Мынакей мен успешно биринчи персонажды сатып алдым. Мунун аты дигитал экен. Сатып алдым. Эми достор, бул жерге кирип выплатить деген жерди басып, акчаны чыгарып көрсөтүп берейин. Бул жерден паерди тандайбыз, жана чыгара албаганбыз. Эми мынакей балансыбызда 7 рубль, вывестини басабыз. Кырында алып салып эле точно 7 рубль чыгаралы. Азыр кетти. Мынакей успешно кетти. Азыр паерге кирип көрөбүз. Мына достор, 7 рубль бизге 2ден 15 мүнөт өткөндө келип түштү. Мынакей кайсы сайттан чыкканы дагы бул жерде көрүнүп турат. Аябай кызыктуу сайт экен, достор. Мынакей бул жерде дагы успешно кеткени турат. Акчанын аябай кызыктуу сайт. Риск бар, бирок орто. Өтө көп эмес, өтө аз эмес. Жакшы эле иштейт. Себеби бул сайт ошол бир көпкө 1-2 же 4 ай иштеген экен, мындан мурунку сайт. Ошол адамдык экен. Эми канча иштейт эч ким билбейт, бирок риск бар. Риск бар дегендер ушундай персонаждарды сатып алып иштесеңиздер болот. Баарыңыздарга ийгилик.